Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио окуучулар, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Азыр биздин Кыргыз Республикасында тастыкталган коронавирус инфекциясынын учурлары жөнүндө айтаардын астында, андан сырткары эпидемиологдук ситуацияга токтолуп кетердин астында уруксаат берсеңиздер, мен сизден сиздерге кайрылып дагы бир жолу суранып кетейин дедим элем. Мына бизге көп маалыматтар түшүп атат. Бишкек шаарынын тегеретесинде көп райондордо калкыбыз саат 8-ден эртең мененки 7-ге чейин ооба коменданттык саат. Бирок ошого карабастан мурунку режимдегидей эле эртең менен пробкалар, калкыбыз мектептер, дүкөндөр, бала бакчалар иштебесе дагы көчөлөрдө бири-бири менен баарлашып, ар кайсы жерде 4-5 чогулуп алып, мына эшикте жүрүшөт деген маалыматтар түшүп атат. Ошондуктан урматтуу калкым, албетте бүгүн саламаттык сактоо уюмунун өкүлү, жетекчиси чыгып айтты, биздин өлкөлөрдү самоизоляция сактабайт деп. Самоизоляция болгон эле иш-чаралар сактабайт деп атат. Бирок башка иш-чаралардын бардыгын, ал айтып кеткен ошол 6 пункттан турган иш-чаралардын бардыгын бүгүн биздин өкмөт, биздин өлкө жүргүзүп жатат. Бирок ошол үйдөгү сактоочу карантин сөзсүз түрдө сакталышы керек биздин жарандар менен. Анткени бул бизге ошол контактта болгон жарандарды, ошол симптомдору бар жарандарды таап чыгып, аларды андан ары дарылоо иш-чараларын жүргүзүүгө жардам берип, ошолорду ыкчам түрдө өз убактысында жүргүзүп, аларды дарылоо ыкмаларын колдонууга жана дарылап чыкканга бул медициналык кызматкерлерге чоң жардамын тийгизет. Ал эми 26 март 2020 Кыргыз Республикасында 44 тастыкталган COVID-19 коронавирустук инфекциясы катталды. Бул 44 тастыкталган учурлар, тастыкталган жарандардын бардыгы саламаттык сактоо уюмдарда госпитализацияланып, керектүү дарылоо иш-аракетин алып жатышат. Өзүңүздөр билгендей, бизде Саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыккан атайын алгоритм бар болчу. Ал алгоритмдин негизинде бардык эпидемиологиялык туруксуз өлкөлөрдөн келген клиникалык симптомдору бар жарандар анамнезди чогултууга жана дифференциалдык диагностика коюуга, лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө сөзсүз түрдө саламаттык сактоо мекемелерине госпитализацияланган. Бүгүн эртең менен биз ошол жарандар жөнүндө айтканбыз. Бүгүнкү күндө 34 жаран, алардын ичинен өздөрүн жакшы сезгендиги үчүн үйлөрүнө жиберилген. Аларда коронавирус тастыкталган эмес, жүргүзүлгөн ПЦР тесттери тастыкталган эмес. Буларда коронавирус жок болгон. Алар андан мурун ошо Кыргызстан өлкөсүнө келгенде коронавируска симптомдору окшош болгондуктан, жөтөл, денесинин табы көтөрүлгөндүктөн, мына ошон үчүн алар госпитализацияга алынган. Бирок госпитализацияга алынгандан кийин алардын температурасы нормага келсе, болбосо бронхити болсо, өзүн жакшы сезип калгандан кийин эле биз толук дарылоо процессин бүтүрмөйүнчө чыгарып салганга укугубуз жок. Ошондуктан мына бүгүн алар өздөрүн жакшы сезип, дарылоо процессин бара бүткөндөн аларды үйлөрүнө чыгарып жатабыз.